Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө Кыргыз шоу чөйрөсүндөгү жаңылыктар менен тең бөлүшөбүз. Бүгүн актер, тамашоочу Эрмек Таалайбеков менен блогер Бекзада Жолборс көрмандары менен жашоосундагы жакшы жаңылык менен тең бөлүштү. Тактап айтканда, жакында ата-эне статусуна ээ болушат. Бул учурду канча жылдан бери күтүп жүргөнүн, баланын жашоодогу оорду туурасында блогер буга чейин берген маектеринде баса белгилеп келген. Баягы тема балалуу боюнча тема козголуп көп биздин үй бүлөдө негизи көп козголбочу ал тема, бирок ата-энем, кайната кайненемдер да ал теманы козгобочу көп деле. Эми болору болот, Кудайым берерин берет деп. Анан болгону баягы элдик киши болгондуктан аябай көп давка болот экен да. Негизи эле бизде кыргыздарда ушундай го. Үйлөнгөндөн кийин эле бир айдан кийин эле ай ичиңде барбы деп эле сурай беришет го. Эми ал балким сен пландаган жоксуң, анын деле ойлонбойт экен да, адамга кандай тийип атат. Негизи бизде кыргыздарда ошо тактичность деген понятие жок экен да. Бул баягы эле качан үйлөнөсүңөр, көп жүргөн парага же болбосо качан турмушка чыгасың деп, бойдок кыска же болбосо качан балалуу болосуңар, биринчи балалуу болсо качан экинчи балалуу болосуңар деп ушинтип сурай беришет экен да. Баягы кандай ал адам кабыл алат деген көп мындай бул чоң суроо экен да. Негизи анткени ар бир адам в силу своего состояния эмоционального ар кандай кабыл алат да. Мисалы мен башында аябай терс кабыл алып аттым да. Анткени баягы тең туштарым баары балдары болуп, балалуу болуп, анан биз дагы баягы Эрмек экөөбүз каалап атсак, анан ошого жетпей атканда бир аз кыйыныраак болот да. Кийинчерээк баягы психологический болду, баягы настрой болду. Кийин көнө баштадык да. Конечно, иногда вот так пробивает, когда действительно вот обидно. А так бул дагы болсо өзүңдүн барьериң экен да. Ошол себептен азыркы учурда мен ушундай суроолорго, мисалы өзүм баштабаган сөз болсо, бирөө мага мисалы ошону суроо берсе, мен реакция кылбайм. Эч кандай реакция кылбайм, анткени менин дагы нервы целые, и у человека нервы целые, чтобы я потом его не обидела, да, там резко ответив. Ошол себептен купол деп койсом болот. Энергетический вампирлерден ушинтип коргоо болуп калды да. Белгилей кетсек, актер, тамашоочу Эрмек Таалайбеков менен блогер Бекзада Жолборс 2017-жылы 6 ноябрда баш кошушкан. 25 июль күнү Бишкек шаарындагы тойканалардын биринде өзгөчө образ менен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган блогер Айдина Турдалиева менен бир канча клиптерге роль жаратып жүргөн актер Чыңгыз Максутов баш кошту. Ырчы Айгерим Расул кызы жолдош менен бирге Мальдив аралында эс алууда. Ырчы катталуучулар менен өзгөчө сүрөт, видеолор менен бөлүшүп, таң калтырып жаткан маалы. Эл ичинен чыккан мыкты таланттар блогер Ильяз менен айтылганда тааныбаган адам жок болсо керек. Мушкер Ильяз мырза бул июль айында жубайына темир тулпар тартуулады. Опасность. Ölmemiz için işte
sen. Asıl bir topu mingemin salgındır caylo yürgün erittim yıldızı kayrasın gelmesi kanı Otu çöktün türlerin, mencikten çıkar güllerin. Sanadan takır çıkmaysın, sağındım geçi süzgünüm. Жылмай çıkana, жылмай.